Мен баятан Алтын Аксанова эжеке мени окуткан Улуттук университетте. Биз окуучусу болобуз, эженин рахмат. Ушул эженин сөзүнө дегенде мен кичине толуктоо киргизип кетейин дедим эле да. Биринчиден Мирбек Молдакунов уже Москвада иштебей калды, журналист болуп. Ал уже психолог болуп кетти. Экинчиден мына эки окутуучу тең айтып атат, Кыргызстанда эл аралык журналисттерди даярдаш керек деп. Туура. Мен окуган кезде дагы 25-30 жыл мурда да ошентип айтылчу. Эл аралык журналисттерди даярдаш керек деп. Тилекке каршы ушул 30 жылдан бери ошол саздан чыкпай келатабыз. Эмне үчүн? Себеп дегенде биз өз маселелерибизден көтөрүлө албай келатабыз. Биз улам көтөрүлөлү канат жайып, алдыга жылалы деген сайын биздин канатыбызды жыга чаап атышат. Мына акыркы кезде мен биз жашап аткан 2 жылдын ичинде, биз 30 жыл ичинде мен жаш кезде жөн эле өкүнүп жүрүптүрбү, сөз эркиндиги жок деп. Мына сөз эркиндиги жок, канат бутагыбызды кыркып атат, бутка чаап атат деп азыр айтышыбыз керек. Себеби болуп көрбөгөндөй системалуу кысым жүрүп атат. Мурда биринсенин депутаттар, анча-мынча министрлер, же болбосо бир президенттер, Атамбаев мисалы үчүн, айрым массалык маалымат каражаттарына миллиондогон сомго жыгып, ал коомдо уудуу сөз болуп келсе, азыркы түрдө мыйзам аркылуу, системалуу түрдө бардык тараптан биздин канат бутагыбызды кесип атат. Коомдо кандай жашоо жүрүп калды? Бийлик өзүнүн ишин кандай жүргүзүп атат? Жалаң фейк фабрикалар менен өз кызыкчылыгын жүргүзүүнү, өз сөзүн сүйлөтүүнү, элге жеткирүүнү жалаң ошол фейк фабрикалар аркылуу жасап калды. Бардыгына окшош текст берилет, бардыгы КТР баштап отуруп ошону жайылтып отурат. Бул эмне деген шумдук? Мисалы, аз мурда бир жума мурун өттү, ошол КТР дагы фейк фабрика деп айталычы. Ошол массалык маалымат каражаты жөнүндөгү мыйзамда жалаң ошол гейлерди, лесбиянкаларды, болбосо жанакы мындай ушундайларды гана коргойт экен. Бул деген биздин салттуу үй бүлөгө каршы деген ганакей нерсени айтып чыгышты. Журналист болгондон кийин андан башка маселени айтып атсыз. Биз ошол гейлер үчүн же лесбиянкалар үчүн күйүп аткан жокпуз. Биз ошол массалык маалымат каражатындагы жаңы мыйзамдагы, жаңы азыркы журналисттердин колу бутун тушап аткан, канатын кесип аткан нерсени айтып атабыз биз. Ушул нерсе, мисалы үчүн, ошону бардыгы тең жабалактап, аргасыздан биздин айрым кесиптештер жооп жазууга аргасыз болуп атышат, актанууга аргасыз болуп атышат. Себеби алар мыйзамды окубай эле, башка бир пунктун окубай эле, бир эле ошол бардыгынан ошондой көргөзмө түшкөндө, так ошону бетке кармап, ошону гана айткыла деген, ошону гана жайылткыла деген. Ошону менен бул мыйзамды коомчулукка жаман көрсөтүү, ошону менен бирге эркин журналисттерди, болбосо өз алдынча оокат кылып келаткан массалык маалымат каражаттарын коомчулукка жаман көрсөтүү аракети жүрүп жатат. Муну ушундай эле баалаш керек. Албетте, биз дагы эл аралык аренага чыккыбыз келет. Мен чыкпай калдым. Менден кийинки муун чыксын, мына менин балдарымдай болуп калган журналисттер чыксын азыркы. Бирок ошого бизге шарт барбы? Болуп туралы англис тилдүү журналист болсун, араб тилдүү журналист болсун. Ким аны Арабияга жиберет экен, ким аны финансылайт экен, өз жанынан баралап ал. Азыркы Кыргызстандын шартында кайсы массалык маалымат каражаты өз эсебинен, мисалы тиги Америкада, же Лондондо, же Парижде журналистин кармай алат. Анын баскан турганына акча төлөп, офисине ушундай кармап туралабы азыр? Биз ошондон кылбайлыкпы? Мисалы болуп тур, международник чыксын. Мен ага каршы эмесмин. Ошол адегенде биз өз маселебизди чечип албайлыкпы? Биз эл чыгалык десек болбой эле, биз ушул өзүбүздүн казандан чыга албай атабыз. Себеби маселелер аябай көп болуп кетти. Акыркы 2 жылда болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Анткени системалуу түрдө чабуул, системалуу түрдө бизди ушундай бир калыпка салуу жүрүп атат. Сен алардын тилине көрбөйсүңбү? Сени ушул мыйзам аркылуу сүрүп чыгаруу, жокко чыгаруу иши өкүм сүрүп атат да. Ошон үчүн мен айтат элем, урматтуу ага эжелер отурат ушул жерде, мындай мамлекеттик кызматкерлер да отурат. Мамлекеттик кызматкерлерге да айтат элем да. Негизи иштин көбүн ошол биринчи жетекчилер эмес, орто жетекчилер, андан кийинки майда клерктер жүргүзөт бардыгын. Мамлекеттик кызматкер биздин айлабыз жок да, биз ушундайбыз дебей кичине мындай атуулдук сезим дегенди ойготсоңуздар болот эле. Себеби Кыргызстан акыркы 30 жылда болгон жеткен мактанып келгени ушул сөз эркиндиги болчу. Андан башка кайсы жетишкендигибиз бар биздин? Бардык тараптан карап көргүлө, мына саясий жактан, экономикалык жактан, эл аралык жактан карап көргүлө,
биз кайсы жетишкендигибиз бар, кайсы эмне менен мактана алабыз биз? Бизди жалгыз эле спортсмендер атыбызды чыгарып атат. Башка эч нерсе жок бизде. Анан ушул сөз эркиндиги бар болчу. Эми аны ушул Россиянын законун кайталап алып келип, ошо менен бүтүндөй канат бутагыбызды кесип жок кылган атышат. Дмитрий Ложниковдун ар бир айткан сөзүнө кошулам. Бул кесиптик, бул мыйзам менен кесиптик журналистиканы жок кылуу болуп атат бул. Албетте, академиялык даярдоо, журналисттерди даярдоо абдан керек, тил билүү абдан керек. Бирок могу азыркы бышып турган биз көйгөйүбүздү чечип албасак, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин дагы биз эч качан эл аралык аренадагы журналисттерди даярдай албайбыз. Биз азыркы маселелерди чечишибиз керек. Анткени бышып тиги баягы тиги чөөгүндүн капкагынан ашып ташып турат азыр.